Достор, Акылбек Жапаров кетсин деп конкретно эле аты жөнүн фамилиясы менен жазгыла. Ким отчествосын билсе, отчествосы менен жазгыла. Жакында Акылбек Жапаровдун хан сарай салып атканын көрсөтөбүз. Акылбек Жапаровдун тууган уругу, куда сөөгү бүт кызматтарда отурат. Анан ошого проблема дейсиңерби? Аларды чыгарабыз азыр. Убакыт болбойт атпайбы? Барып чыгарып көрсөтөбүз ошон үчүн. Мисалы үчүн президентке кабыргасынан ушу бир жанында жүргөн бир киши койгон жок. Эмнеге Кыргызстандын өзүнүн спутниги жок? Канткенде биз чет мамлекеттерден эгемендүүлүктү алабыз, кайсы экономика менен барсак болот деген бир сунуш жок. Бүт баары тегерегиндеги 90% дөдөйлөр президенттин тегерегинде алдап президент деп кадровый маселени, мисалы үчүн мен угуп эле жүрөм да кадровый маселени чечкени киришет. Анан бир аферист бизнесмендерди алып кирет президенттин жанына, ошолорду угат, ошолор менен жашап калышкан. Бирөө дагы мен мына ошо тегерегиндеги балдарды тааныйм да, бирөө келип айткан жок, Ак Жолтой бизде ушундай ой болуп атат, салымын кошпойсуңбу? Бүт кызганып, президенттин тегерегин бууп, мындайча айтканда вратарис болуп алышканда баары тең. Акылбек Жапаровдун командасы толугу менен антикризисный мераларды кылган жок. Бир дагы бир Кыргызстандын келечегине, Кыргызстандын ушу баа саясатына негизделе алдын ала эле даярданыш керек болчу. Эч кандай даярдык көргөн жок. Өзлөрүнүн кызыкчылыгы менен эле жашашты. Мисалы үчүн бүт жерде дефицит боло баштайт, жок боло баштайт. Эмнеге жок боло баштайт? Анткени деген Кыргызстан өзүн сахар менен 100%га камсыз кыла албайт. Болсо бир 30-40%га камсыз кыла алат. Жумуртка, эт, бардык суумай болуп 100% чет мамлекеттен импорт болуп кетет. Ошон үчүн Акылбек Жапаров азыр кетиш керек отставкага. Анткени ушунун баарын алдын ала көрүш керек болчу. Ал эмес биз какшап айтып аттык. Акылбек Жапаровга баарына эле какшап айтып аттык, бүт баарын алдын ала кылгыла, кымбатчылык келатат, конкретный мыйзамдар бар антимонополияда, ошолор менен иш алып барыш керек болчу. Россия менен Украинанын согушун алдын ала эле билип, бүт маалыматтар келип атканда, буларга баары бир Акылбек Жапаровга Кыргызстандын тагдырычы бир тыйын да турбайт. Ага баары бир. Ал эптеп президенттин алдап, кулагын тебелеп, жалгандын баарын айтып, өзүнүн мындайча айтканда көмөчүнө гүл тарткан киши ал Акылбек Жапаров. Болду. Бөркүңөрдөй көргүлө, Акылбек Жапаров азыр кабинет министрин башкарып турбайбы? Кыйналгандан кыйналып эле кете беребиз. Алдыга пошаговый жыла албайбыз, анткени анын мээси да, акылы да, деңгээли да жетпейт. Аныкы мындайча айтканда айырмасы асман менен жердей да Акылбек Жапаров. Эмнеге дебейсиңер? Акылбек Жапаров көп айтып атпайбы акылдуу? Акылдуу эмес, ал китептерди көп окуп алган, фантазиясы менен жашайт. Мисалы үчүн Кыргызстандын экономикасын Акылбек Жапаров Европанын экономикаларына салыштырып алган. Болду ошо. Мисалы үчүн Малайзиянын, Индонезиянын, Швейцариянын, Американын экономикаларына салыштырып алган. Андай болбойт мынакей азыр. Акылбек Жапаров эсли антикризисный мераларды койгондо эмнеге азыр Кыргызстан дүкөндөрүнөн кумшекер жоголуп кетти, чай жоголуп атат, сары май жоголот, көп продуктылар жоголот. Un кымбаттайт. Себеп Акылбек Жапаров күнүмдүк элге керектүү азык түлүктөрдү бере алган жок да. Көрдүңөрбү? Космос менен жашай берди, болду ошо. Космос менен эле кете берет. Конкретный пошаговый сунуштарды кабыл албайт. Кыргызстанга азыр бизге деген дүйнөдөгү 50 мамлекеттин ичине экономикасы өркүндөп кеткен мамлекетке кириштин кажети жок. Азамат Айтбек, валейкум ассалам. Азамат, суроолор болсо бер, анан бөлүшүп тур, элдер уксун. Кыргызстангачы? Кыргызстанга азыр 50 мамлекеттин ичинде 50 мамлекетке кириштин кажети жок. Азамат Айтбек, валейкум ассалам. Азамат, суроолор болсо бер, анан бөлүшүп тур, элдер уксун. Кыргызстангачы?
Кыргыз элине керектүү. Бул жарыкчылык, свет, электр энергия толук берилип турса, азык түлүктөн суу, май, нан, эт, пияз, картошка, күнүмдүк адамдын керектөөчүсүнө керек нерселер керек. Асман менен тиги. Асмандагы айдалып берем деп. Мынакей азыр айткылачы, бүгүн кул шекердин баасы канча сом болуп атат? Ордуна кимди сунуштайт элеңиздер? Мен Мелис Мырзахматовду сунуштайт элем. Мелис Мырзахматов деле мыкты билимдүү киши. Мен ал жөнүндө мындай жанагыдай паракорчулугун же бир шылуунчулугун уккан эмесмин. Анан албетте ал келсе деле жакшы. Бирок ошо 40ка чейинки балдар келсе деп мени алмас деп сунуштайм да, анткени азыркы келген премьер-министр мындайча айтканда креативный болуш керек. Чотасың? Анан жаңы ой менен, жаңы пикирде мээси эски боо Акаевдин, Бакиевдин заманындагы кишилерден эмес болуш керек болчу да. Ошонун баарын көрүп, ошолордун кашасынан өткөнчү бул келип туруп конкретный кадровый саясаттарды жүргүзүш керек мыктылар мененчи. Анан мен ал тиги Алмаз сен айтып аткан Мелис Мырзахматовду мындай эле угуп жүрөм, бирок жолугуп сүйлөшүп көргөн эмес менин пикирлеринчи. Анан чарбачыл киши керек, чарбачыл. Мисалы үчүн Акылбек Жапаров мененчи бир эле нерсени айтайынчы, мына бу Абдулла Ташиев деген байке жүрбөйбү? Баг отургузгула депчи. Фархат Сагынбаев, алейкум ассалам. Айтып жүрбөйбү? Мына жөнөкөй эле мына ходдорун айтайынчы, чыкчы ушундан кантип чыгып кетсек болот. Азыр Бабанов деле мыкты, бирок Бабановдун көп нерселери мындай популистский болуп кеткен да бир туган. Анан ооба албетте жана көп дагы жакшы иштери бар. Ал деле бир чен буларга караганда жакшыраак болмок Бабанов делечи. Анан мисалы үчүн Акылбек Жапаровдун башы жетпеген ошо дейм. Мына азыр Абдулла Ташиев айтып атпайбы, багбанчылык бир да жер калбай, бак, жер жемиш, жашылса бүт отургуш керек болчу. Бул деген мамлекеттик деңгээлде көчөт, багбанчылык, картошка, жер жемиш бүт отургуш керек болчу. Ошонун баарын президент дагы, кабинет министри дагы, төрага да, депутаттар да, акимдер, аткаруу бийлик баары элдин кулагына куюш керек болчу. Отургузгула, жылдан жылга каатчылык болот. Мисалы үчүн айтып атпаймынбы, ошо ар бир үйдүн өзүнүн Абдулла Ташиев айткандай кылса, ошол эле мезгилде мисалы үчүн балыкчыга, мисалы мен өзүм төрөлүп өскөн жерге өрүк жакшы өсөт. Сбыты дагы бар. Аяка өрүктү көп отуруш керек. Таласка фасолду отургуш керек. Ана мисалы жанагы 2 миллиардпы, 3 миллиард эмеге бердик деп атпайбы? Министерство сельскохозяйствогачы аны берип кереги жок. Элге акчаны таратпаш керек. Эл деген ушундай да. Жалпы эл, бул эл көпчүлүк, түшүнөсүңөр. Анан элдин арасында узуну бар, кыскасы бар, акылдуусу бар, акылы азы бар, баш иштегени бар. Аны берсең, ал илгерки союз ордунда эсиңердеби, союз короп кеткенден кийин бир койду, бир бутылка арака сатып ала башташкан. Ошондой болуп кетет. Жок, логистика түзүп туруп айтыш керек элгечи. Назира Малдыбековна, Кутман кеч дейт. Рахмат. Логистика түзүп берип, багбандардан, айыл чарбадан мен сатып алам деш керек. Конкретно барып айтыш керек да, мисалы, ушуну дагы 30 жылдан бери бөлөлүк. Мисалы үчүн эмнеге Кыргызстанда бирде туруп пияздын баасы өсүп кетет, бирде туруп сабиздин баасы өсүп кетет, бирде туруп картошканын баасы. Логистика жок мындай. Түп-түз эле айтыш керек, мисалы үчүн. Ысык көл областында силер жер жемиш Алматы кесиңер депчи. Нарынга картошка, Таласка фасоль, анан биз сатып алабыз деш керек. Сатып алабыз, мамлекет кепилдикке чыгыш керек. Ошончо миллиардты сатып алабыз десек, баарына мүмкүнчүлүк болот. Мисалы үчүн унду азыркы жогорку кеңеште отурган Бакыт Төрөбаев, да кимдерди билесиңер, ун менен иштеген. Ошолордун баары олигополия кылып жасап алышкан. Монополиянын эле бир түрү, бирок
4, 5, 10 киши сүйлөшөт дагы ун менен иштеген. Алып келебиз да бир бааны кармайбыз дейт. Бүттү. Кыргызстанга ун менен буудайдын налогун тең кылыш керек. Ошондо буудай да кирет, ун да кирет, бирок бизге буудай боюнча киргени туура болот. Эмнеге туура болот? Анткени буудай боюнча Казакстандан сатып алсак, Россиядан сатып алсак, буудай кирсе Кыргызстанда 100гө жакын тегирмендер бар. Ошолордун баары иштейт. Тегирмендер иштесе, анын баарына жумушчу орун 5000 жумушчу орун болот. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бизге Рыспек Кергешев, салам алейкум, Акжолтой Токумов. Жакшы, Рыспек агайдын ден соолугу кандай? Жакшыбы? Үйдөгүлөр тынчпы? Сен рекламный шитиң эмне? Акыйкатка жеттиби досум? Ошондой болот. Ошон үчүн биз ар бир жерде кишини жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Ал айырмасы жок. 1000 сомбу, 10.000 сомбу, 100.000 сомбу. Ким көп иштесе, канчалык мамлекетте жумушчу орун болсо, ошончолук мамлекетибиз тынчтык болот. Саматбек Жапаров шайтан кетсин, сөзсүз кетсин. Достор, бул жерде ким менин оюм менен чын тилектеш болсоңузчу, мына биздин президент дагы көрөт. Жыргалбек Шайыров, салам алейкум, Акжолдойт. Акылбек Жапаров кетсин деп жазып, кубаттап тургулачы, президент да көрсүн, уксун ошо элдин пикирин. Бул кетмейинче оңолбойт. Анткени деген айтып атпаймынбы? Бизге жалпы Кыргызстандык азыр мынакей могу согуш 3 жыл качан токтосун, 3 жыл Кыргызстандын экономикасына сокку уруп турат. Себебин айтып атпаймынбы, урматтуу мекендештер? Кыргызстан азык түлүк боюнча, жалпы кийим кече боюнча, транспорт боюнча бүткүл экономикага алганда импортко зависимыйбыз биз деген. Четтен келет. Ошончолук 30 жыл булар деген иш кылбай эле алып жепке көндүрүп салган. А биз өзүбүз аграрный мамлекетпиз. Элестеткиле, кыргыз баласына негиз эле уят этти башка өлкөдөн, Кытайдан сатып жегенчи. Акылбек Жапаровдун тегерегиндегилер бүт кызмат сатып, мынакей көрдүңөрбү, азыр жаңы мэр келди да кадровый чехардасын баштады. Мыкты специалисттерди койбой, айда тоодон алып келип коюп атат. Ошондой эле мынакей кыргызга уят эт сатып жеген. Ана мактанып коебуз биз деген эттин карышкырыбыз депчи. Этти толук 100% камсыз кыла албайбыз. Анткени конкретный эт багытында, ун багытында, жалпы азык түлүк багытында мамлекеттик деңгээлде саясат жок. Агентство антимонополияда орун басар болуп иштеп атканда мен списокты сурадык да, биз эмне өзүбүздү камсыз кыла алабыз дегенде 2-3 эле позиция: сүт азыктары, анан жанагы чөп жарык, укроп, петрушка, ошолорду камсыз кыла алабыз. Жумуртка, өзүңөр элестетсеңер, жумуртканы толук 100% камсыз кыла албайбыз. Россиядан келет, Казакстандан келет. Анан эң негизги ошибка мына биздин өзүбүздүн кошуна бул Кытай, мына Караманжу Кытай жатпайбы? Биз ошол жакка импорт кылганга үйрөнүшүбүз керек. Ошол жактын экономикасы жагына салым кошконду биз бир дагы премьер-министр айтканын көргөн жокпуз. Целый ошо СНГнын баарын кошуп туруп, бир Кытайга жетпейт туугандар. Европаны кошсоңор да бир Кытайга жетпейт. Ошон үчүн Кытайга алардын эмне керектүү азыгын, мисалы үчүн 2017-жылы бизге бир Кытай келген. Жапаров өзү эле эмес, кашкырлардын баары кетсин. Бул мындай да достор, бир премьер-министр келипчи, биздин багыт саясий жана стратегический биздин өнөктөшүбүз Кытай болуш керек. Экономиканы Кытайга болуп, Кытайдын экономикасына импорт жөнөткөнгө үйрөнөлү деген бир дагы премьер-министрди көргөн жокмун. Ошон үчүн биз Кытайдын мисалы үчүн өткөндө эле жана чегиртке өстүрүп аткан бала менен интервьюсун көрүп калдым. Канча бир тонна чегиртке Кытайга жөнөтсө болот экен, көрдүңөрбү? Ошону жөнөткөнгө салганга мүмкүнчүлүк бар да. Андан кийин Кытайлар бай, мисалы үчүн бир эле шаарын алсак, биздин экономиканы сүйрөп кетчү шаарлар бар. Ошол жака Кытайга керектүү биздин мүмкүнчүлүк, мисалы үчүн балык.
Алар дагы таза балыкты жакшы көрөт. Фейк, жакшы фейк сиздеги. Кандай мишмиштер деген аз окуп коюн. Туура айтасыз Акжолтой, толук кошулам оюңузга. Азыр кризистик ситуация дагы өзгөрүүгө тартып, бул көп, бул маселени эпак эле, мисалы үчүн мекендештер, кризиске мамлекет алдын ала 10 жыл, 5 жыл даярданыш керек да. Бул келери менен ошо. Азыр согуш болуп кетсе, мисалы үчүн жалпак тил менен айтайынчы, 3 ай мурун келдиби, 5 ай менен Акылбек Жапаров силовой структураны чогултуп келип туруп Ачкерге согуш болуп кетсе эмне болот? Канча пайызы согуш болуп кетчү ыктымалы бар. Ошонун негизинде бүт камданыш керек болчу да. Буларга азыр, мисалы үчүн мен көп президенттин койгон министр, депутат, акимдер менен сүйлөшүп атам. Буларга барсаң эле мага президент айтты, мага президент минтти, мен президентти гана угам деген эле кишилер мындай иштейин, эл үчүн кылайын деген жок. Президенттин тегерегиндеги дагы балдардын баары эптеп кадровый маселе апарыш керек, эптеп бир алып жумай да жок.